Көзгө жаш ылдырган бейишененин таманында тасмасынын бетачары болуп өттү. Учурда көпчүлүктүн көңүлүн буруп жаткан Руслан Акундун бейишененин таманында тасмасынын жабык көрсөтүүсү 28 февраль күнү болуп өттү. Эге менен баланын асыл сүйүүсүн, алардын Меккеге бараткан сапарын чагылдырган тасма көпчүлүктү жашытты. Тасманын дагы бир өзгөчөлүгү анын 7 өлкөдө тартылганы болду. 2,5 саатка созулган кинодо ар кандай аянычтуу, ары татал окуялар тизмектелип отурат. Режиссер Руслан Акун аталган тасма карьерасындагы эң чоң жана маанилүү жумуш экенин баса белгилейт. Менин карьерамдагы эң мыкты тасма болду дейм. Негизи буга чейинки мен тапкан кинолорумду сөзүн ачыгы бетачар алдында бир көрчүмүн, андан кийин такыр көрбөйм да. Такыр көрүм келбейт. Ажатта бетачар алдында барып кыйналып кысталып көрөм да. Муну болсо мен башка бирөөнүн киносун көргөндөй эле көрдүм, эмнегедир билбейм. 14 ай бою тартуу иштерин уланган тасмадагы образдар үчүн актерлор да алдын ала көп убакыт даярдыкта жүрүшкөн. Мыкты сценарий менен ар кандай локацияда тартылган тасма көрүүчүлөрдү терең ойго салып, тереңден таасир берди. Мурунтан өзгөчө адамдын образын мурунтан ойногум келчү. Мен ойлойм, ар бир актер эле бул образды ойногусу келет. Чынында кыйын деле болгон жок, себеп дегенде мен буга көп даярдандым. Ошол образга кирип, Түркияда Анталия шаарында ошончо убакыт жүрүп, ойногон образын эл көрүп ошондон рахат алып ишенсе, ошол да жеткен максатына жеткени ошол. Эмес өзгөчө да. Бул ролчу мага өзгөчө. Анан айырмасы эмнеде? Айырмасы ушунчалык мээримдүүлүгүнө, ушунчалык адамдык чоң касиети менен өзү ушундай эмеде жашайт, айыл деле тоонун түбүндөгү Арсланбургда жашайт да өзү. Ошол жерде жашап туруп чоң бир адамдык касиети бар экен да, бул аялдын айырмалыгы. Меккеге максат коюп жөө жолго чыккан эне баланын максаты ишке аштыбы? Сапарда кандай окуяларга дуушар болгонун көргүңүз келсе, тасманы сөзсүз көрүп кетиңиз. Урматтуу Умма журналынын жалпы окурмандары, жалпы баракчанын катталуучулары, биздин тасмага келиңиздер. Азыр тасма жөнүндө көп сүйлөшүү болгон жок, себептен силер үчүн кызык болсун. Келиңиздер, баарыңыздарга салам. Умма баракчасына катталыңыздар. Сиздерге ийгилик.